PGS Plus деген бул эмне? 2016-жылдын 27-январында Кыргызстан Европа биримдигинен PGS Plus статусун алды. PGS Plus бул тактап айтканда преференциялардын жалпы системасы. Башкача айтканда, PGS Plus бул өзгөчө бир тизмедеги өлкөлөрдүн ишкерлери Европага төмөндөтүлгөн жана акысыз тариф менен товарларын киргизүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Дүйнө боюнча мындай мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө 14 өлкөдө жана Кыргызстанда бар. Мындай мүмкүнчүлүккө ээ өлкөнү PGS статусунун колдонуучусу же бенефициар деп аташат. Белгилей кетчү нерсе, бардык эле мамлекеттер PGS Plus колдонуучусу статусун алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алышпайт. Анткени бул статусту алууну жана Европа биримдигине жеңилдетилген бажы тарифи менен өзүнүн товарларын киргизүүнү каалаган өлкөлөргө өзгөчө талаптар коюлган. Демек, кайсы өлкө PGS Plus статусун ала алат? Жок дегенде 6 негизги талаптарга жооп берген өлкө мындай укукка ээ боло алат. Биринчиден, PGS статусун өлкө буга чейин алышы керек. Экинчи, ар бир өлкө кол койгон эмгек, экология жана коопсуздук боюнча 27 эл аралык келишимдердин талаптарын аткарган жана аларды келечекте да сактай алган өлкө болушу керек. Үчүнчүдөн, Дүйнөлүк банктын рейтинги боюнча 3 жылдын ичинде жогорку деңгээлдеги жана орто жогорку кирешеси бар өлкө катары классификацияланбаган. Төртүнчүдөн, Европа биримдиги тарабынан берилген абдан пайдалуу жеңилдиктери жана өзгөчө мүмкүнчүлүктөргө ээ болбогон. Бешинчиден, PGS Plus статусу боюнча Европа биримдигине импорттогон ар бир өлкөдөн чыккан импорттук бардык көлөмүнүн 6,5% укукка ээ. Алтынчыдан, бул өлкөнүн Европа биримдигине бардык экспортунун 75% жетиден ашпаган товардык топтордон турат. Тактап айтканда, өлкө Европа биримдигине экспорттоо үчүн 7 артыкчылыктуу тармакты тандоосу керек. PGS Plus статусу канча мөөнөткө берилет? Жыл сайын айтып кетилген критерийлер боюнча PGS Plus колдонуучу өлкөлөргө мониторинг жана баалоо жүргүзүлүп турат. Эгер анын жыйынтыктары өлкөнүн талаптарды аткарбай жатканын көрсөтсө, анда ал өлкө PGS Plus колдонуучу өлкө тизмесинен убактылуу же биротоло чыгып калат. PGS Plus'тан Кыргызстандын бизнеси кандай артыкчыларды алат? 508 миллион кардардан турган Европа биримдигинин рыногуна чыгуу, алардын ичинде төлөө мүмкүнчүлүгү бар Европа өлкөлөрүнүн жарандары, тагыраак айтканда бул Даниянын, Германиянын, Финляндиянын, Швециянын жана Нидерландынын жашоочулары. Бардык Европа биримдигинин 28 өлкөсүнүн аймагындагы бирдиктүү талаптардын болушу, экспортко көмөктөшүү жана колдоо, товарлардын 6000 түрүнө бажылык жеңилдиктер, бажылык пошлиналардын кыскаруусунун эсебинен үнөмдөө. Мисалы, накта баалуудан жалпы бажы эрежеси боюнча 17,3% өлчөмүндө пошлина алынат. Ал эми PGS Plus'тун шартында бул товарга пошлина салынбайт. Демек сиз 17,3%га үнөмдөй аласыз. Ушундай эле схеманы картошканын мисалында да келтирсек болот. Мында экспортер 11,5% өлчөмүндө үнөмдөө ала алат. Тактап айтканда, жалпы бажы режиминде пошлина 11,5%, ал эми PGS Plus режиминде 0% түзөт. Майда бадыраңдарды экспорттоодо үнөмдөө 12,8% түзөт.